Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова Жалал Абад облусунун судьялары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жыйын өткөрдү. Төрайым судьяларды ишти кароодо сапатына өзгөчө маани берүүгө чакырып, сотту көз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамдын долбооруна ылайык соттор кеңешине судьялардын кесиптик ишмердигинин сапатына баа берүү ыйгарым укугу берилип жаткандыгын айтты. Буюрса азыр ошол конституцияга ылайык бизде дагы көптөгөн мыйзамдарыбыз азыр өзгөртүү, толуктоолор киргизилип, азыр даярдалып жатат. Жаңы конституциянын негизинде биздин жогорку сот мыйзам чыгаруу демилгесине ээ болду. Бул деген бизге дагы ишибизге жакшы бир жолдорду ачты. Алдыга өз алдынчалуулугубузга, көз карандысыздыгыбызга бир жакшы бир өзүбүзгө мүмкүнчүлүктү берди. Анткени билесиңер, кадровый маселелер бар bizde көптөгөн көйгөйлүү маселелердин бири. Кадр маселесин мындай иретке келтирүүдө дагы өз алдынча башкаруу органдарыбызды, органы судейского самоуправления дейт, билесиздер да? Собрание судей, совет судей, съезд судей деген өзүбүздүн башкаруу органдарыбыз бар. Ошол башкаруу органдарыбызды дагы көбүрөөк ушул немеси катары судьялардан болуп калды азыр буюрса жаңы конституциянын негизинде. Андан сырткары билесиңер, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы жергиликтүү соттордун төрагаларын өзү дайындайт. Себеби бул деген бизге дагы жоопкерчиликти артып атат. Анткени ошол жетекчи өзү бир жетекчини дайындардын алдында ал аябай ойлонот. Жети өлчөп бир кесет. Жетекчинин бардык жөндөмүнө баа берет. Бүтүндөй эле ошол жалпы алганда ошол татыктуу адамдарды, татыктуу коллегаларды ошол төрага кылып шайлоодо жогорку соттун төрагасына ошондой полномочиялер берилип жатат. Мындан тышкары төрайым жалпы сот тутуму чогулткан каражатты Баткен окуяларында жабыр тарткан үй бүлөлөргө тапшырып келгендиги маалымдады. Мөөнөтү созуктурулган иштер туурасында токтолуп, өз убагында кароону тапшырды. Судьялардын жүрүм туруму, ишке болгон мамилени оңдоо зарыл экендигин кошумчалады. Жергиликтүү соттор буга чейин кыскартылып кеткен судьялардын жардамчыларынын штаттык орундары туурасында маселени көтөрүштү. Нургүл Бакирова судьяларга жардамчыларды кайра кайтаруу боюнча алгылыктуу иштер башталгандыгын билдирди. Жолугушууда судьялар турак жайларды куруу үчүн жер титкелерин бөлүп берүү маселесин көтөрүштү. Жогорку сотко караштуу сот департаментинин директору Урмат Кожомбердиев бул маселени чечүү жолдорун караштырып жаткандыгын айтты. Атайын Жалал Абад облусуна келип, соттор менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн бирге чогултуп, алдыдагы аткарыла турган иштерди бирге талкуулоого чакыргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсаттар Сыргабаев ыраазычылык билдирди.